кийген эле адам күнөө кылбай калабы? Көбү паранжа кийип жүргөндө кыргызстандар көбү эле каршы деп ойлойм. Карага такканга мен каршымын. Каалаган кийимин кийсин. Ошону туура эле көрөм мен. Динди адамдын дин ар бир жарандын өзүнүн эркин укугу болуш керек. Динди кандай тандайт, кандай кийинет өзү. Ошону туура эле көрөм мен. Бизде андай жок эле го өзгөртөн ошол. Ар кимдин өзүнүн эрки. Каалаган кийимин кийсин. Тыюу деле салганга болбойт го. Паранжага тыюу салыш керек. Анан жанагы беркинде кийишет го мына ороп жүзүн ачып көргөндөр, эми алар өздөрү каалоосу бойдон кыла берсе болот. Анан карага такканга мен каршымын. Буга деген эч туура эле коем. Себеп дегенде динге өтө берилип кеткен деле болбойт го дейм аябайчы. Анткени паранжаны алып жүргөндөр азыр мисалы үчүн мага нито эле көрүнөт да. Азыр монтип хижап кийип жүрүп, намаз окуп жүргөндөр деле мындай жакшы эле көрүнөт да, мындай жакшы эле көрүнүш болот да. Көбү паранжа кийип жүргөндөр кыргызстандар көбү эле каршы деп ойлойм. Себеп дегенде андайды көбү көрүлөк чет өлкөлүктөрдөн эле мындай мода катары калып атат деп ойлойм да. Мыйзамдуу түрүндө болбой калат го бизде. Мыйзамдуу түрүндө болсо болбой калат. Адамдын укугу бар да. Туура эми биз кыргыздар башта эч кандай эмеси жок эле жүзүбүздө жолук салчу эми апалар, бирок эми кыздар аябай эле кийип кетишти болбойт да. Бир кичине эме болуш керек да. Азайыш керек да. Жок ой, мен паранжага каршымын. Эми берки деле жакшынакай болуп турбайбы? Мындай оронгончу, жакшынакай, красиво эле. Еще көзү калганды билбейм. Мен общество аябай эле көп колдонуп кетсе эле мындай принимать этпесек. Пока, наверное, не готова я. Кийим кийген эле адам күнөө кылбай калабы? Же бирөөнү күнөө өлтүрүп алып 5 мал намаз окуп койсо күнөөдөн арылып калабы? Же хижап по идее ал эч кандай кыргыздардын кийими эмес. Ошондой жолук салган эме мындай бет башын жаап жүрөм десе кыргызча жолук салынышсын, узун көйнөк кийсин, кыргыздын деле жакшынакай кийимдери бар. Кийсин ошону, зачем араптарды туурап? Анын эч кандай мен лично каршымын мындай хижаптарга. Бул жактан деген ар кимдин өзүнүн эмеси менен да, каалоосу менен да, кээ бирлер балким ошондойду каалайт да, жамчы. Кээ ачып ошентип ойлойм да. Вопросту чече албайт го дейм. Мындай мусулман катары Кудайга ишене турган, ислам динин кармап турган адам катары албетте мен бул инициативаны колдобойм же туура көрбөйм. Ал эми жарандык позициям болсо, ошол мыйзамга же болбосо ошол укуктарга таяна турган болсок, анда бул көз караштан деле бул мыйзамды киргизүүгө кандайдыр бир мындай өтө деле кажети же мындай эмеси жок да. Кие берсин, бирок мисалы укуктарда жазып койсо болот, кандайдыр бир учурларда чечип көрсөткөнгө туура келет десе, мен буну деле мындай каршы чыга албайм да. Бул ар бир адамдын өзүнүн ою, өзүнүн чечими деп ойлойм. Паранжа мен нейтрально эле карайм. Өзү бирок жанагы мондай никап менен паранжанын кереги жок. Например, мындай эле салынса болду да, мындай эле жөн эле. Андай негизи хиджаб кийсе эле болот, анын негизи каршымын, негизи бетин жапкан эмес.